İndi isə son bir il ərzində Türk Dövlətləri Təşkilatında sədrlik həyata keçirmiş Qırğız Respublikasının prezidenti Cənab Sadır Japarova söz verirəm. Buyurun. Урматтуу мамлекет башчылары, урматтуу башкы катчы мырза жана саммиттин катышуучулары, эң алгач Азербайжан Республикасынын президенти урматтуу Илхам Гейдарович Алиев мырзага жана боордош Азербайжан тарабына меймандостугу, жылуу кабыл алуусу жана Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитин мыкты уюштургандыгы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдиремин. 2000 жылдан ашуун тарыхы жана бай маданияты бар байыркы шаарлардын бири болгон Гавала шаары биздин алдыбызда турган маанилүү маселелерди талкуулоо үчүн эң ылайыктуу жай болуп саналат. 3 октябрда Түрк мамлекеттер уюмунун түптөө жөнүндө тарыхый Нахчыван келишимине кол коюлганына 16 жыл болду. Бул кыска мезгилде биздин уюм жигердүү өнүгүп, дүйнөдөгү эң динамикалуу регионалдык бирикмелердин бири катары өз ордун бекемдеди. Азыр биздин алдыбызда калыптануу этабынан реалдуу аракеттерге өтүү жаңы милдети турат деп эсептеймин. Бүгүнкү күндүн чакырыктары бизден тилектештикти гана эмес, аймактын тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн конкреттүү макулдашылган кадамдарды талап кылып жатат. Урматтуу кесиптештер, мындан 1 жыл мурда Кыргыз Республикасы Түрк мамлекеттер уюмунда төрагалык кылуу ардактуу миссиясын өзүнө алган. Бул биз үчүн маанилүү жана жоопкерчиликтүү мезгил болду. 1 жыл ичинде биримдигибизди чыңдоого, кызматташтыкты өнүктүрүүгө, жалпы максаттарды алга жылдырууга, олуттуу салым кошууга умтулдук. Жалпысынан биздин төрагалык жылында 124-төн ашык жогорку деңгээлдеги иш-чаралар ийгиликтүү өткөрүлдү. Белгилүү болгондой, биздин төрагалык түрк дүйнөсүн бекемдөө, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардык үчүн коопсуздук деген ураан астында өттү. Экономикалык интеграция чөйрөсүндө Кыргыз тарап экономика, соода, инвестиция жана каржы тармактарында кызматташуу боюнча жол картасынын долбоорун даярдады. Бул документ кызматташтыктын негизги багыттарын камтыйт жана экономикалык өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө түрткү берет деп ишенем. Санариптик келечекке карай кадамдардын алкагында Кыргыз тарап электрондук санариптик кол тамгаларды өз ара таануу жөнүндө макулдашуунун долбоорун демилгеледи. Бул кадам өлкөлөрүбүздүн ортосунда санариптик документтерди укуктук жактан өз ара таанууну камсыз кылат. Коопсуздук чөйрөсүндө заманбап чакырыктарга жооп берүү үчүн жамааттык механизмдерди иштеп чыгууга өзгөчө басым жасадык. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасы коопсуздуктун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип аракеттенүү механизми жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыкты. Документ терроризмге, экстремизмге, трансулуттук кылмыштуулукка, кибер коркунучтарга жана башка актуалдуу тобокелдиктерге каршы күрөшүүдө биздин компетенттүү органдардын ортосундагы кызматташтыктын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары 2025 жылдын 18 сентябрында Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын биринчи жолугушуусу Кыргыз төрагалыгынын жыйынтыктоочу, ошол эле учурда тарыхый маанилүү окуясы болгонун баса белгилейм. Бул иш-чара биздин уюмдун институционалдык өнүгүүсүндөгү жаңы этапты белгилеп, экономика, инвестиция жана санариптик технологиялар чөйрөлөрүндө кызматташууну тереңдетүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү көрсөттү. Кыргызстандын төрагалык мезгили уюмдун тарыхында жаңы барактарды ачып, келечектеги интеграциялык жана экономикалык долбоорлоруна олуттуу дем берүүчү негиз түздү деп эсептеймин. Өз кезегинде катчылык Кыргызстандын төрагалыгынын приоритеттерин ишке ашыруу учурунда жигердүү катышканын белгилеп, башкы катчы Өмүралиев Кубанычбек мырзага ыраазычылык билдире кетем. Урматтуу достор, Кыргыз Республикасы тыгыз маданий гуманитардык кызматташуу аймактык стабилдүүлүктүн ажырагыс шарт экенине бекем ишенет. Анткени маданий жана руханий баалуулуктар жалпы тарыхый тамырлар өз ара түшүнүшүүгө, бир туугандык байланыштарды чыңдоого, жаңжалдарга жол бербөөгө ишенимдүү пайдубал түзөт. Кыргыз Республикасы материалдык эмес маданий мурастарды сактоого,
жана цивилизациялар аралык диалогду чыңдоого багытталган маданий демилгелерди активдүү илгерилетүүдөбүз. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасында келе жаткан 2026 жылы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгына карата оюндардын ачылыш аземи Шанхай кызматташтык уюмунун саммити менен бир мөөнөттө уюштуруу пландалып жаткандыгын билдирип, сиздерди аталган иш-чараларга ардактуу меймандар катары келип кетүүгө чакырамын. Урматтуу достор, уюмга бир жылдык төрагалык кылуу учурунда Кыргыз Республикасына көрсөтүлгөн колдоо жана ишеним үчүн мүчө мамлекеттерине терең ыраазычылык билдиремин. Бүгүн күч аракеттерибиздин жыйынтыгын чыгарып жатып, Түрк мамлекеттер уюму биздин жалпы ишенимдин, тилектештиктин жана биргелешкен аракеттердин мейкиндик экенин ишенимдүү айта аламын. Габала саммитинин жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы төрагалык кылууну расмий түрдө аяктап жатат. Урматтоо менен төрагалыкты боордош Азербайжан Республикасына өткөрүп берип жатабыз. Азербайжандын төрагалыгынын алдында уюм прогрессивдүү өнүгүүсүн улантып, эл аралык аренада аброюн бекемдеп, бардык түрк элдеринин бакубатчылыгы үчүн жаңы улуттуу демилгелерди ишке ашырарына терең ишенемин. Түрк мамлекеттер уюмун үлгүлүү эл аралык түзүмдөрдүн катарына кошуу албетте биздин жалпы максатыбыз. Кыргыз Республикасы мындан ары да жигердүү катышууга жана ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгилеймин. Урматтуу кесиптештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, ушул жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын парламентине депутаттарды шайлоо өтө турганын маалымдаймын. Ушуга байланыштуу боордош түрк өлкөлөрдүн өкүлдөрүн жана уюмдун миссиясын салттуу түрдө эл аралык байкоочу катары шайлоо процессине катышууга чакырып кетет элем. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Teşekkür ederim. İndi ise bugünkü gündəliyin qəbuluna keçirik. Gündəlik ilə bağlı hər hansı bir əlavələr və düzəlişlər yoxdursa, gündəlik qəbul olunur.